Саламатсыңарбы? Апасы канча жаштасыз? 24 жаштамын. 24 жашта. Балаңыз? Балам 5 жашта. 5 жашта. Эмне жал кылып келдиңер? Эмне даттануу болуп келдиңер? Жөтөл. Так. Ай сайын жөтөлү кайталанып эле. Канча убакыттан бери жөтөлөсүңөр? 1 жыл болуп калды. 1 жыл болуп калды. Ар бир кайсы айда больницага барып көрүнөсүңөр? Айдын башында же аягында сөзсүз түрдө жөтөл. Эмнелерди аласыңар? Мен амписилин алам, ошол больницага жазып берген бардыр дарыларды уколдорду алабыз да. Бир аз жакшы болот, уколдор. Уколдон ошол укол алганда жакшы болот. Жакшы болуп чыккандан кийин бир кайра 15 күндөн кийин бир айдан кийин сөзсүз кайталанат. Да, кайталанат. Ушинтип 1 жылдан бери баланы антибиотик берип атасыңар. Деги эле антибиотикти, урматтуу мекендештер, илгери антибиотикти эгерде ушундай эле бир необходимый болсо 1 жылда бир, болбосо 2 жылда бир алынат деген гана өзү нормасы ошол да. Эми мына сиздер угуп атасыздар, ар айда, ар 2 айда бир антибиотик алат экенсиңер. Бала басканда мындай энтигип калабы? Ошо жөтөлгөн мезгилде. Энтигет. Какырык чыгат, чыкпайбы? Какырык чыкпайт. Температура чыгат, чыкпайбы? Температура Чыкпайт. Силер жөтөл менен, демек негизгиси жөтөл менен 1 жылдан бери кыйналып келип атасыңар. Аппетити кандай? Жакшы. Аппетити жакшы эле. Кээде чарчап жатып калабы бала? Чарчап ошо баскысы келбейт, чуркагысы келбейт. Эми сиз мага келерде эмне кылдыңыз? Мени кайдан уктуңуз? Биздин методду каяктан уктуңуз? Мен өзүм ошол аллергия аллергиясына текшерттим. Анан көп эле аллергияларды издеп, анан YouTube'га кирип эле ошо аллергияны көрүп калып сизди көрдүм. Аллергияга кирип эле жакшы сүйлөгөн кезде анан ошондон мен сизди кайра атыңызды жазып алдым дагы. Инстаграмга кирип, Инстаграмдан аккаунтуңузду таптым. Анан өзүмө тиешелүү информацияларды карап аттып, ошол балдардын жөтөлүн көрүп калдым. Анан ошол жерде сиз массаж жасаганыңызды көрүп, ошол менен эме кылып алдым дагы, кайра өзүм балама массаж жасадым. Кайсы күн жасадыңыз? Күнү кечинде жасадым. Кечинде жасадыңыз. Мен 3 күн катарга уктаган жокпуз. Баары уктабай жөтөлү ушун карап чыкты. Анан кечинде күндүз сизди көрдүм, кечинде май алып келип массаж кылдым. Массаж кылып, Кудай ушу жакшы эле жөтөлбөй калса экен ошондон кийин деп. Бирок кечинде сездим да ошол массаждан кийин кичине эле жөтөлбөй калат деген ойдочу. Анан массаж жасадым. Ошол менен жакшы уктадым да. Жакшы, түнү жакшы уктады. Түнү жакшы уктадым. Таң атканча спокойно кичине жөтөлүп койду, ошондон уктадым. Силер да уктадыңар. Так, урматтуу мекендештер, мен эмнени айтайын деп атам. Мындайда мен эми ушул видеону мурунураак чыгарайын дедим, бирок күнүгө жумуштан колум бошобойт эле. Мына бул ата-эне алып келген үчүн мен мына видео аябай туура жакшы келип калды да. Мен кече жакында ошо Фейсбукту, интернетте карасам эле, окуй эмне үчүн детский поликлиникада аллерголог аз, эмне үчүн пульмонолог аз, эмне үчүн биздин балдарыбыз очередте турат деп эле ушунчалык көп ата-эне ызылдап, ушу поликлиникага алып барсак эле ушу биз дары берсек эле ушу биздин бала жакшы болуп калат деген ниетти негедир биз адамдар мээге ушуну жазып алганбыз да. Мен көптөн бери айтайын дегеним жок, эч жакка алып барбагыла. Эң жакшысы үйдөн эле кармагыла, үйдөн эле ушуну жасай бергиле. Силер эч кандай бир жакка барып чуркап очередь күтпөйсүңөр деп айткым келди эле да. Мына бул жак ушул менин оюмдагы нерсеге пример болуп турат да. Мына демек бала жөтөлдү. Менин профессорум айтат да, сенин де чачыңдын түбү ооруса дагы дейт, бутуңдун учу ооруса дагы, колуңдун учу ооруса дагы ичиңди карма деп айтылат да. Биз кыргыздарда да абдан жакшы айтканда, ичиң таза болсун деп. Демек биз ич менен заниматься этебиз, башка жакта оорулар жакшы кылабыз. Көрдүңүзбү? Баланын ичинде проблема бар да. Бул деген сөз ички чегиш шамалдап калышы мүмкүн, жоон чегиш шамалдап калышы мүмкүн, дискинезия желчного выводящих путей деп коет. Ошо ичеги, ички чеги, жоон чеги шамалдап калганда өт башыкчасын или көтөрүп коюшу мүмкүн, или бер жака чоюп коюшу мүмкүн. Ошондо өт башыкчанын трубасынан жакшы өт куйбай калышы мүмкүн. Демек биз баланы жакшы кылыш үчүн ошол өттү түртүп, ошол ичегилерди түртүп,
жоон чегилерди түртүп киндиктин тегерегин түрткөн сайын алардын кызарып шишиген жери кетип ушул жердеги без баягы эле без айлануу жакшы өйдөгө чыгып кырек соктун аркасындагы венага куюп берип урсакты бошоткон үчүн өпкөнү кой берди дагы, моюнду кой берди дагы, жөтөл токтоду да. Демек, урматтуу ата энелер, эгерде бала температура туткан болсо 200 граммдык грушага биринчи ошо жылуу суу 200 грамм 200 мл стаканга жылуу суу аласыңар дагы, бир чай кашык соданы гастетип, ошо менен биринчи клизма жасайсыңар, заңдарын чыгарасыңар, кааласаңар 2 жолу кайталасаңар да болот. 2 жолу заңды кайталагандан кийин үчүнчүсү 100 грамм жаш баланын чоң кичинесине. 14 жашар, 13 жашар бала болсо анда ага 200 грамм болсо болот. 10 жашка чейин 100 грамм сууга бир чай кашык перисти куюп туруп, көчүгүнө куюп койсоңор температура түшөт. Демек, поликлиникага, больницага чуркандын кереги жок экен. Баланын температурасын түшүргөндөн кийин ага лимфа массаж жасап баштайсыңар. Ошо лимфа массаж жасайсыңар, анан висцерал массаж жасайсыңар, аллергия да кетет, жөтөл да кетет. Мына аллергический бронхит деп баланы 1 жылдан бери антибиотик берип атабыз. Бирок баладан жакшы болууну эч сөзген жок эне. Акырынын эне метод издей баштады, бул дарыдан башка эмне кылсам болот деп. Демек, дарыдан башка бул бир гана урсакка массаж жана денеге лимфа массаж жасаш керек. Ошондон мына бала азыр жөтөлбөй эле отурат. Эне айтат, бир жөтөлгөндө көпкө чейин токтобой жөтөлөт деди. Мен азыр келери менен дагы жасап койдум. Абдан жакшы бала экен, биз сага укол сайбадык, ичиңи кармадык, мына ичин кармадым, лимфа кичине жасап койдум. Бала абдан спокойный. Демек, ата энелер, балдар ооруса коркпоңуздар. Профессор менен поликлиникага издегенде мурун силер биринчи үйдөн ошо баланы ушу мен айткан методдорду жасагыла, анан кийин эгер ага болбосо анан башка жакка жылса болот. Бирок мен ишенип турам, көп эле балдарды, 90% балдарды үй шартында эле адам өзү жакшы кылып салса болот. Демек, азаматсыз, мен эмне дейм, мен дайым келгенде мен жакшы болуп атам деген адамдарды өздөрүн мактагым келет да. Азаматсыз, мына апасы изилдеп, бул кое турчу, бул дарыдан башка нерсе жокпу деп изилдеп, тияка кирип, Фейсбукка, Инстаграм, башка жактарга кирип отуруп, баланын ден соолугун жакшы кылыш үчүн эне изденген. Демек, мен дайым айтам да, эне бул үйдүн куту да, эне бул баланын ден соолугу да, эне баланын ден соолугун карап, ошонун ыкмасын жасап, ошонун себебин жок кылганда гана бала сонун өсө баштайт. Азаматсыз, мен эми дагы кийинки нерселерди сизге үйрөтүп берейин, баланы жакшы кылабыз. Эми бул жерде эң негизгиси сөзсүз түрдө баланы сүрүк алып келиш керек. Сүрүк курт алып келерден мурун балага Инстаграмдан, Ютубтан болобу, Гуглданбы сүрүктү көрсөтүп, ушундан жакшы болосуң балам, ушуну алсаң, анан сен конфет жеп каласың деп баланы даярдап алып келиш керек. Саламатта калыңыздар, балдар оорубасын.